Каракол шаарында Борбордук мечит. Бул канчанчы кылымдарда курулган эски мечит, жарымысы музей, жарымысы мечит экен. Каралачы алмаларды. Гүлдөр жаан жаап атат бүгүн биз келгенде. Бул мечит жалаң жыгачтан мыгы жок курулган мечит да. Бир да мык же болт же эчтеке колдонулбай курулган мечит. Азыр эми историясын айтып берели ичине киргенде. Мынакей ичи. Муну Кытайлар курган. Ошол историясы мен азыр эсимде жок. Бул анан мына потологу жалаң жыгачтан да. Бир дагы мык кошулбаган. Мындай Кытай стилинде. Бир жерде жазуусу бар бекен деги. Мынакей потологу бул. Мынакей могу жерде. Мечиттин кыскача тарыхы: Ысык көл областында Каракол шаарында Борбордук мечит Ибрагим Ажынын демилгеси каржылоосу менен салынган. Ага жардам берген замандашы дунгандардын арасындагы Ма Хаджи болгон. Өзүнүн аты Маю Тон. Бул мечитти салдырыш үчүн Пекинден атактуу архитектор Чжоу Сы жана 20 колунан көөрү төгүлгөн жыгач усталарды чакырган. Ошондой эле көмөкчү чарба курулуштарына жергиликтүү усталарды да кошушкан. Бул мечит 1904 жылы башталып, 1907 жылы салынып бүткөн дейт. 29 жылдан 47 жылга чейин Совет бийлигинин убагында кампа болуп турган. 47 жылы кайра мечит болгон. Ошол күндөн баштап ушул мечитте имам болуп иштеген адамдар келип 29 жылданга чейинки имамдардын аты жөнүндө белгисиз болуп калган. 47 жылдан баштаган имамдардын аттары бул жерде жазылып турат экен. Бул жерде ааламдын картасы. Ушундай бир сонун мечит экен. Мынакей жакшы адамдар ушинтип өзүнүн артынан из калтырат экен да. Могу англичандар экен, могу балдар сүйлөшүп аткан англис тилинде келип көрүп атышат.